Assalamu alaikum Kırgız elim. Men sizler menen Bekiyev Emil Malikovich. Gele жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жыл 2021 жыл ар бирибиздин үчүн баш айланткан жетишкендиктерин ойлогон ой максаттар оңой олтоң ишке ашкан жылдардын болсун. Деңиңиздерде сак болуп жашооңуздар жакшылык гана жыл болуп турушун каалайбыз. Ак ниет коомунун жамааты сиздерди куттуктайт. Sizler bilesizler, men Ак ниет Москва шаарында Ак ниет коомунун түзгөнбүз кыргыздар. Ошо жамаат сиздерди куттуктап жаңы жыл менен бүгүн эфирге чыктык. Мен өзүмүн Ак ниет деген каналым блокко тыгып коюшуптур. Кире албай атам. Хакерлер кирип кеткен окшойт. Ошо 21 жылдын жаңы күндөн баштап, бүгүндөн баштап Кудай кааласа ушул каналдан чыга баштайм. Группаларга бөлүшсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндүн темасы ушу жаңы жыл менен куттуктап, элибизде токчулук, мал молчулуктун жылы болсун деп, 21-жылы мыйзамдуулуктун жылы болсун деп ошо ниеттенип отурган кезибиз. Группаларга бөлүшүңүздөр туугандар. Биз былтыркы кечээинки жылкы 2020 жылкы чычкан жылынын өткөн өтө оор жылдардын бири болду. Себеби чычкан жылы билесиздер да, только үйүнө ташымай, оору деген чычкан вирус, баягы билесиңер, баягы жаныбар билесиздер, арам жаныбар кошулат, ошондой жылдар болду. Оор жылдардын баягы коронавирус, ошого окшогон оорулар пайда болуп, группаларга бөлүшсөңөр тууганда. Мына 21-жыл эми Кудай кааласа бул уй жыл экен. Уй жылында эми жакшы жылдардын бири болсун. Анан ушул 21-жылы 10-январь күнү шайлоого активдүү катышып берсеңиздер жакшы суранат элем. Себеби Кыргызстандын келечегин кайдыгер карабай, биздин патриот жигиттер өз кошумдарын кошуп дегендей салымдарыңарды кошуп. Рахмат эжеке, Даркай эжеке, рахмат чоң. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Ошо теманы баштап кетип, эфирге чыгам дегениңиздер болсо, силерге ой пикириңерди айтып кеткенге шанс бар. Айтып кетсеңиздер болот. Ошо чакырып кетем, ушу кыргыз элин активдүү катышып, анан мен билесиңер, мен кайсы талапкерди колдогонун билесиздер да силер, Мен ошо талапкерге, ошо идеясын колдоп, ошо талапкердин саясатта туруктуулугун, өз позициясын кайтпаган саясат катары билем бул кишини, билесиздер. Анан мен бир саясатчыны эле айтып келем. Бул саясатчы кече эле жакында эле түрмөдө отурган адам. Ал саясатчынын бардыгы эле билсе керек. Ошон үчүн туугандар, ошол саясатчы жөнүндө айтып кетейин. Бул Садыр абабыз бошолгондо мен сүйүндүм эле, элдер алып чыккандачы. Аябай сүйүндүм эле. 5-октябрь түнү, 6-октябрь түнү алып чыкканда жакшы болду, ушуну премьер-министр алып келди. Анан келгенден эле настроение өлдү да туугандар. Неге дебейсиздерби? Келип эле райымды камайм, алтынды алабыз деп эле анан айтып атты эле. Анан 7-синде өзгөрүп кетсе болобу? 7-синде өзгөргөндөй эле настроение түштү да. Анан бул адамды мен колдобой калдым. Себеби бир креслого нит отурду, бир жагынан, экинчи жагынан алдашты, жакшы билет экен. Алдабай десем. Анан ошентип жүрүп, анан мен ошо Адахан Кимсанбаевди колдоп чыктым. Адахан Кимсанбаевди мен колдогону бир 6-7 жыл, 8 жыл болуп калды десем болду да. 8 жыл, 9 жок. Мына 8 жыл, 9 жылдай болуп калды окшойт. Адахан Кимсанбаев ичимде колдоп жүргөм. Азыркы заманда мен ичкимдеги колдогонумду сыртка чыгардым да. Сыртка чыгарып өзүмө
көрсөтүп мындай ой пикирими дегенде өз позициямды көрсөтүп тургандар. Жок, тууган эки тур болот. Бул менин анализим боюнча эки тур болот го тууган. Дархеже эки тур болот. Бул биринчи турда экөө тең эле бийликти ала албайбы дейм, мисалы. Себеби өтө эле көп кандидатура талапкерлер көп, 18 адам. Ал өзү биздин шайлоого катышкандардын арасында 1 миллион 800 миң эле адам катышат экен. Өзү баягы шайлоонун боюнчачы. Ошон 1 миллион 800 бар, эч кимиси ала албайт 50%. Себеби 18 талапкер бар. 18 талапкерди бөлүп көрсөк 1 миллион 800 миңгече. Эми Адахан Кимсанбаев бир эми шанс бар. Биринчи турда Адахан Кимсанбаевдин өтүп кеткен шанс бар. Биринчи турда өтпөсө экинчи турда өтөт да туугандар. Анан биз билебиз да, фальсификация деген нерсени жакшы билет бизде Кыргызстанда. Жемкорлор, арамкорлор, ошолорду биз ошолорду тыйышыбыз керек туугандар. Эртеңки шайлоодо өтө наблюдательный болуш керекпиз. Өтө бир кынтык нерсени кичине нарушение болду, сразу видеого жүктөп, жалып, бышка жалып кылып, ар бир точкасына чейин карап, ошол жерде баягы админ ресурс колдонот деп атпайбы? Админ ресурс колдонот, мен билем мунучу. Админ ресурс колдонгондо деле ошо админ ресурста иштеген балдар азыр көбү алар да Кыргызстан келечегине кайдыгер карабай админ ресурс колдогон учурда деле көп колдоно албай калабы дейм да. Ошон үчүн туугандар, рахмат, алейкум ассалам капар. Ошон үчүн маңкурт, эми бул маңкурттар да мындай болот экен да туугандар. Баягы эл деген ошол экен да. Элди баягы алдап, сүйлөп, жомок айтса ишенет экен да. Мисалы, ачык чындыкты баягы билесиңер да, адам затына ачык чындыкты айтканда өтө ачуу тиет. Ичинде бир нерсе болот да. Анан алдап, мындай назик сүйлөп алдасаң жагат да, алдасаң жагат ошо адамгачы. Ошо уккусу келет, ошо алдашты, алданган каалашат да. Ошон үчүн туугандар, алданганга аракет кылыңыздар. Вообще алданбагыңыздар. Бөлүшүңүздөр туугандар, группаларга бөлүшсөңүздөр. Ошон үчүн туугандар, эми көздү май баспаш керек да. Эми көрүп атабыз да. Мына карап көрсөңүздөр өзү. Бул Садыр Нуркожоевдун кылган иштерин мен өзү бул агабыздын, абабыздын мындай айтканда бүгүн эртең менен бир сөз айтса, кечинде дагы башка сөзүндө тура албайт да. Бул адам эми мындай айтканда ошо жемкорлордун, ошо мекеним Кыргызстан, анан биримдикте жүргөн жемкорлордун азыр ошо акча кетиришти шайлоого, парламент шайлоого кетирип алган акчасын эми азыр Садыр Нуркожоевду колдошуп, азыр ороп алып колдошуп, эми өтүп кала турган болсо Кыргыздын канын двойной ичет буларчы. Булар ошондой слой население болот экен да, буларчы. Патхалим, арамкор, бундайлар көп да, көрүп атпайбызбы? Канча деген генералдар арасында бар. Булар эми адал тамак менен тиричилик кыла албайт туугандар. Буларчы олордун жашоосу ошондой. Небереси, чебересинен жете турган байлыктарды жыйнап коюшкан, булардын жашоосу ошондой. Булар өзгөртө албайт. Булардын өзгөртөйүн десе деле өзгөрбөйт. Себеби бизде клан, мафия деген нерсе бар да. Мындай айтканда, Садыр акен ошо клан, мафия, ошо биримдикте жүргөндөр, ошо мекеним Кыргызстан жүргөндөр баарды ороп алып, азыр ошонун эл берип атат деп айтып атпайбы агитацияга? Жок, эл берген жок. Ошолордун акчасы туугандар. Элди азыр кыйналып, керек болсо бир ысык чайына нандарды сатып алыш кыйын болуп атат. Элде көбүнчө кыйынчылыктар көп да туугандар. Ошон үчүн мен ушу жердештериме, өз Москва шаарында жүргөн жердештерге, мекенчилерге, биздин өзүбүздүн мекенчил патриот жигиттер, мына мекенчил эмес, Садыр акен мекенчил партиясы, ол эмес. Биздин өзүбүздүн мекенчил, мындай кыргыз дегенди канымын берем деген, жанымын берем деген жигиттер болсо, мен чакырып кетет элем туугандар. Мындай орустар айтканда, башаламандык, беспредел болбойт мындай. Эми действительно Садыр акен мыйзамсыз, өзү түрмөдөн чыгышы мыйзамсыз, түрмөдөн чыгып свобода жүргөнү мыйзамсыз. Садыр акен өзү турушу мыйзамсыз да туугандар. Ошон үчүн кечегине айтып кеттим мен. Качанан мыйзам чегинде, мыйзам таласына киргенден кийин гана Кыргызстанда тынччылык, токчулук бардыгы болот.
ага чейин туугандар. Ошентип алданып жомок ишенип жүрө берсеңиздер туугандар, биз экинчи Афганистан, Корея, Түркменистан болот. Бак Түркменистанда Бердимухамедов бир ким эле президенттин колун өбүшөт билесиңерби, учурашканда чугур кап келтирип колдорунан өбүшөт. Ошон үчүн туугандар, ошондой болбойлу десек, биз Адахан Кимсанбаевди шайлайбыз. Адахан Кимсанбаевди шайлап туруп президент кылып тактыга отургузсак, Кудай кааласа, Кыргызстан Средняя Азия, ошо Азия боюнча алдыңкы мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Ошо достиженияга жеткизет туугандар. Эми Сегизбаев келбейт. Сегизбаев чакырды дебатка. Бир эле Сегизбаев эмес, онун берки биздин агабыз бар, баягы Арстан Алай деп. Ол агабыз да чакырды. Мен буну келбегенин канча бир жума мурун айткам. Келбейт Садыр акам, келбейт. Садыр абам деген коркок дебатка келбейт. Садыр абам Дастан Жумабековдин шериги, Сакалөө, Максалуу, Сексалуу дедим, ошондой да туугандар. Анан кечегенде Бекзат чыгып, Бекзат деген троллу бар бирчи. Анан ошо боюнча айтып кетейин дедим эле. Бекзат, иним, сен Адахан Кимсанбаевди сенсиреп кетсиң, иним. Бул кылганың жакшы нерсе эмес. Эми кандай болгондо деле силердин Садыр акаңар зек болсо деле, биз зектик эмес, биз адамгерчилигиңди сыйлап аба ака деп мен мисалы ошентип айтам да. Мен Садыр аканы адам катары сыйласам, саясатта политик катары сыйлабам. Эки эле разница да. Сен айтып кетипсиң, Адахан эле Адахан деп. Эми Адахан аканын сен билбейт экенсиң, бул сен онда кичинекей болсоң керек. Адахан аканын иш кылган иштери өтө көп. Кыргыз элине канча деген жакшы закондорду инициатору болуп, канча деген закондор кабыл алып берген. Ошо закондор ишке кирип, орто мектепте окуган балдарга, 1-класстан 4-класста окуган балдарга обедке ысык тамак берилип, баягы 5-тен 7 бала болгондорго мать Гарина деген ошол документти аялдарга берип, мурда 10 бала болгондо мать Гарина алат болчу туугандар. Жакшы иштери көп бул Адахан Кимсанбаевдин. Просто биздин баягы калпка ишенген, жомокторго ишенген ошол нерсени кулакка жагат окшойт биздин элибизгечи. Анан Адахан Кимсанбаев президент боло турган болсо, Адахан Кимсанбаев туруктуулук, мыйзамдуулук болот, тартипке келебиз баардыгыбыз. Анан азыркы окшой эле отуруп алып, оюна келгендерди кыла бербей, мисалы азыр ГКМБ Ташиев баягы кечегенде айтып кетпедиби? Оны жогорку соттун төрайымына иш козголду. Ошо козголуп. Ал эми мындай айтканда туугандар, ошо Калиева деген эжекебиз туура кылды. Соттолугу, Садыр аканын соттолугу жок боло элек. Себеби бул адамдыкын соттолугун жок кыла албайт. Себеби жогорку сотто акыркы станция болот биздечи. Акыркы станция өзүнүн чыгарган өкүмүн кайта үстүнөн дагы өкүм чыгара албайт туугандар. Onun үчүн бул европейский судка кайрылыш керек эле туугандар. Европейский судта кайрылып, ошол жерден акталып келгенде, ошондо туура болмок да. Анан кайта эле өздөрү эле жогорку сот өкүмүн чыгарган өкүмүн кайта эле өзүнүн өкүмүн жок кылып чыгара албайт да туугандар. Ошон үчүн баягы билимди алышыбыз керек экен да туугандар. Ар бирибиз билимди алып, билимди алгандан кийин билимдин аркасынан түшүп, баягы бизде эми көп мындай болуп калды туугандар. 18ге чыккандан кийин эле сумкасын алат да Россияга жөнөйт. Россияга келип, мына бизге окшоп мигрант болуп. Ошон үчүн окууну окуш керек туугандар. Бизде уровень образованияда өтө слабый болуп кеткен Кыргызстандачы. Кошобуз туугандар, группаларга жөнөтсөңүздөр, кошулуп, көп адам болсо. Ошол туугандар, эми мен билбейм, эми Кудай кааласа Садыр аканын тагдыры эмне болот? Садыр аканын тагдыры эмне болот? Азыр ушинте берсе, крайний болот Садыр ака. Казал отпущение кылат бул жемкорлорчу. Эми Садыр акага деле жетсе керек. Садыр ака, сизди крайний кылышат булар. Атамбаев түрмөгө тыккандай, Жээнбековди үңкүрдөн чүрүргендей, мында аңдан чүрүргендей. Сиз деле ошондой болуп каласыз. Анан өмүр бою түрмөдө өткөнүңүздү каалабасаңыз, азыртан эле Адахан Кимсанбаевичке орунду бериң дагы. Сиз айтың, Адахан Кимсанбаевич, мен премьер-министрге тандем кылып баралы дагы. Мен премьер-министрге барып туруп, анан бир команда болуп туруп, азыркы жемкорлорду 300-400 клан бар да биздечи.
ошо баягы Райым, ошого окшогондор көп. Баягы Кыргызстанды контрол кылганда билесиңер да, бизде баягы Черный мир, Обул деп мыйзам иштебейт бизде көбүнчө. Мыйзам иштебегендиктен ошо ар бир территориялар бөлүнүп Бишкекте чүйдү бирөө карап, Ошто бирөө карап, бизде баягы контрабанда көп өтөт. Анан ал аз келгенсип наркотический контрабандалар ошолор көп өтөт туугандар. Ошо Ош чергесинен, ошо Баткенден баштап Ош чергесинен ушу Бишкек ошентип өтүп кетет да туугандар. Ошону контрол кылган адам, мен билем, оны азырынча айтпайм ким экенин. Ал адамды мен жакшы мындай азыр ошо контрол кылат экен ошол адам. Эми ушундай жемкорлордун, коррупционерлердин биз анан ушундай бандиттерди тазаласак, Кыргызстан мыйзамдуулукка, тартипке кирет. Кудай кааласачы. Сурооңуздар болсо айтыңыздар. Туура Садыр акеники мыйзамсыз. Азыр эми ошо жогорку соттун төрайымына иш козгодук деп. Ол жогорку сотко иш козголбойт, себеби азырынча анын мандаты бар. Судейский мандат деп коет, неприкосновенность деген. Бул ГКМБда иштеген Ташиев акебизде кичине баш иштебейт окшойт. Эми ону мен баш иштебейт десем Максим айтпады беле. Кемчонтой. Эми мындай айтканда азыр бизди кемчонтойлор башкарып атат да туугандар. Кемчонтойлор мындай айтканда Максалу Макалолор башкарып эми Кыргызстандын туңгуйукка тыгып туруп, ошо туңгуюктан алып чыккан адам бир гана Садыр ака ошо туюмга алып кирди. Алып чыккан адам бир гана Адахан Кимсанбаевич. Себеби Садыр ака дагы өзү нюто кылды да, өзү нормально. Ошон үчүн туугандар, группаларга бөлүшкүлө. Бөлүшсөңүздөр, анан сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар. Кудай кааласа, биз жака күн тиет дейм. Күн тийсе, Кудай кааласа, биринчи турду өтүп кетсек, Адахан Кимсанбаевич жакшы. Анан биринчи турду өтө албай калсак, экинчи турда обязательно өтөбүз. Ошон үчүн туугандар, ошону группаларга бөлүшөбүз. Бөлүшкүлө туугандар. Анан сурооңор болсо бериңиздер. Опа, туугандар, ой. Эми билбем туугандар, эми Кудайдын кудурети менен Адахан Кимсанбаев тагдырына президенттик жазылса, Кудай кааласа, президент Кудай кааласачы, анан кийин фальсификация кылып, өткөзөм десе адашат. Мен башында эле айтып коеюн, булар адашат. Если ошентип өткөзө турган болсоңор, Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары митингге чыгат. Ошону билип коюңуздар, мен айтып коеюн. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабай, ошо шайлоодо баягы наблюдательный деп коет. Ошондо наблюдать эткенде карап, бардык ар бир нерселерди карап, нарушениялар болсо жалып таштап турсаңар, ошол туугандар, жалып, ошондо кайдыгер карабасак, Кыргызстандын президентин ак ниет менен шайлап алабыз, Кудай кааласачы. Сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар. Анан ошо мен Бекзат деген иним өзү жакшы эле, балагыдай көрүндү эле. Экөөбүз анча-мынча сүйлөшүп турат элек. Бирок кечеги Адахан акени сенсиреп калгандан кийин мен чотто бул баланы троллдугун билет элем, өзүчө мурда элечи. Бул эми туура эмес кылды да, мындай айткандачы. Анан оозго келген эле айта берсе, мен мисалы Садыр акенин отурганын билип туруп биз жок дегенде отурса деле, соттолсо деле сый менен Садыр аба деп коет. Биз мындай жакшы эле мындай кылып атпайбызбы? Анан отуруп алып Адахан эле Адахан дейт, анан ол туура кылган туура эмес да. Эми бул троллдор ошондой экен да, бул талапкери кандай болсо троллдор да ошондой болот экен буларчы. Булар эптеп эле бийликти басып алышып, ошо кече басып алышып эле эптеп бийликти кармаш керек экен да. Адашат, андай болбойт туугандар. Мыйзамдуулук келет. Ошо Садыр акени алып чыккан 200 адам да камалат, Кудай кааласа. Ошо Ташиев деле камалат.
ошо Талант Мамытов да камалат. Себеби ушулар уюштуруучулар. Ошо басып алган бийликте ушулар бардыгы камалат. Убакыт сааты келет, Кудай кааласа камалат бардыгычы. Мына тарыхта жазылып кетет. Булар түрмөдөн мыйзамсыз алып чыгып туруп, бир түндө сот кылып туруп, бул бул мындай айтканда практикада болгон бир ночто актап коюшчу. Ошон үчүн азыр жогорку соттун төрайымын ошодон кысым алышып, иш козгоп, ошон үчүн ошондой болуп атат туугандар. Ошон үчүн Кыргызстанда жашаган элибизге айтып кетет элем. Ошо жогорку соттун төрайымын защита кылып, ГКМБдан Ген прокуратурадан бардыгынан защита кылып, ошо аялды карап жүрүңүздөр туугандар. Мен ошо аялды төрайым катары сыйлайм. Ошо жогорку сот бул өз ишин аткарып атат. Булар басымдык кылып эле бизге ошондой кылып өкүм чыгарып бер дегенсе атат, бирок ого барбай атат. Молодец ол эжебиз. Ошон үчүн туугандар, анан дагы бир жери бар, бул Садыр аканын кечеги дебатка келбей койгонучу. Дебатка келбей койгондо, мисалы адамдын келбей койсо дебатка талапкер слабый болгон болот. Мисалы согушка деле дуэль болгондо да келбей койсоз, ошол слабый адам болот да. Дуэльге да келишкен туугандар. Ошон үчүн группаларга бөлүшүңүздөр туугандар. Келбейт. Мен кечегенде эле бир жума мурун айткам келбейт деп, себеби келген учурда деле кагазга ороп, кагазды карап окуп атат. Эми физкультурныйды бүтсө, анан кийин кандай кантсын. Мында деңгээлине жараша мен президент болом деп бара турган адам кичине ораторраак болуш керек, кичине сөзгө чечен болуш керек дегендей туугандар. Ошондой нерселер болсо барса болот эле. Анан бул адам эми ошол бир тоок урдаган Асан ака туура айтасыз. Бир тоок урдаса ошо бир күндө бүтпөйт. Ошол азыр резонанс болуп атат да бул темаларчы туугандар. Азыр Садыр аканы чыгардыбы? Анда баягы отургандарда бир сыйра караш керек, анда бардыгын карап чыгыш керек, түрмөдө отурган. Эмнеге Садыр аканы карап туруп, ошо башкалар отургандарды карабаш керек анда. Ошо резонанс болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн Садыр ака кичине ойлонуп иш кылса болмок. Азыр эми анда ошо отурган түрмөдөгү баягы картошка урдап, мал урдап, тоок урдап түшкөндөрдү чыгарыш керек өзү. Амнистия жарыялап эле олорду чыгарыш керек. Олорду соттогонго деле болбойт болчу, ошону жөн эле штраф берип койсо болот. Канча деген кече бир Кызыл Каядан бир эже чыкты. Үкасы бир жерде бирөөнү менен урушуп кеткен экен. Анан ол киши заявление таштап, үкасын каматып коюптур. Ал туура информация, туура эмеспи? Пока мен тактай элекмин, бирок мен түрмөдөн кайсы СИЗОдо жатканын айткан жок, кайсы түрмөдө жатканын 6 айдан бери жатат экен. Фамилиясын эле унутуп калдым. Ошол кишини да тактап кетишим керек. Анан ошондой адамдар көп да туугандар. Мен кичине эле сөзгө бир тоок урдап коюп, картошка урдап коюп, анан кийин түрмөдө отуруп 6 ай 1 жыл отуруп, ошондойлор жөн эле штраф кылып эле чыгарып, соттор деле сот деле штраф берип же багында условный кылып берип койсо жакшы. Рахмат, Камчыбек ака. Бөлүшүңүздөр туугандар. Жаңы жылда Кудай кааласа мына эртеңден баштап, Кудай кааласа туугандар, бүгүндөн баштап эфирден ушул каналдан чыгам. Берки каналымы Ак Ниет деген каналым блокировка кылып коюптур туугандар. Ал менен чыга албай атам, себеби кире албай атам туугандар. Эми ушул өзүмүн Эмил Бекиев деген канал менен чыгып турам туугандар. Эми ошол кайдыгер карабагыла бир муштумга келели дагы. Азыркы бандиттер убактылуу бийликти эртең жаңы президент шайлангандан кийин, анан бул убактылуу бийликтин ар биринин жоопкерчилигин карап чыгышыбыз керек туугандар. Кыргыз элин чакырып кетет элем. Себеби Садыр ака 2 жолу соттолгон адам. 2 жолу аз келгенсип, биринчи соттолгондо 1,5 жыл отуруп бийликти басып алам деп. Экинчи соттолгондо Европада отуруп алып, звонок кылып, Эмил Каптагаевди заложник алып, ошондо адамды силер президентке талапкер кылып каттап бул бышкандагы жоопкерчилигин караш керек. Шайлдобек эжекебиздинчи. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы, булардын жоопкерчилиги болот, Кудай кааласа өз баасы берилет, юридикалык да баа берилет.
siyasi bağda berilet deyim. Sebebi Эми элестетсеңиздер, мен дагы эртең бир 500-600 адам да алып туруп барып, 600-700 адам барып алып Белый домду басып алып, мисалы да. Анан мен келдим, мени шайлайсыңар. Бир гана мен президент болом, мени хан кыласыңар десем туура келеби? Ондай болбойт да тууганда. Мыйзам чегинде кече эме талапкерди премьер-министр президенттикке тапшырды, макул. Бирок премьер-министрликти тапшырган жок да туугандар. Булар жөн эле көз боёмо кылып туруп эле отпускага чыгып, Новиковду ИО кылып коюп кетти. Ошол статуста турат премьер-министр. Ошон үчүн жанында жөкөлөр, охранасы жүрөт. Ошон үчүн ошо резиденцияда жашап атат. Ошону айткан адам жок болуп атпайбы? Мен айтып кетейин, бул туура эмес. Эркек болсо, эркекчилик кылып туруп, таза шайлоого катышып туруп, таза утушка жетиш керек да. Аны аз келгенси болот, жемкорлордун ошо биримдикте жүргөн жемкорлор азыр ошону ороп алдыбы? Эми азыр ошо ороп алгандар ошо Садыр аканы казуал отпущение кылат туугандар. Мен айтып коеюн. Казуал отпущение кылгандан кийин бул ошол эми президенттикке өтпөйт, мен билем ону. Өтпөгөндөн кийин анан бул адамга дагы иш козголот, бийликти басып ал деген. Анан 7 жылы калган, 7 жылын келип туруп анан өмүр бою эркинен ажыратылат бул адамчы. Эми мен как юридический жактан мындай айтып атам да, мен мындай закон боюнчачы. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы, такыр кайдыгер караганга болбойт. Кыргызстан эксперимент эмес, себеби кече бирөө садырчылардан бирөө айтат, 1 жыл бөлүп койсочу, анан 1 жылда болсо кайта түшүрүп алат. Силерге эмне атаңардан калган Кыргызстанбы? Атаңардан калган менчикпи же? Туурабы? Туугандар, ошон үчүн эртең 10 числоодо шайлоого активдүү катышабыз. Анан берки Садыр акабыздын троллдорун айтып кетерим. Кичине бет деген болуш керек, анчалыкка барбаңыздар. Айрыкча Бекзатка айтып кетейин. Бекзат, жакшы эле балалдыгдайсың өзүчө. Анан кечегинде сүйлөп чыкканың кичине жарашпай калды да, инем. Ошон үчүн киносу дагы баягы тилге карап сүйлөсөң жакшы болмок. Ал кишинин сен бешигин терге термеп кеткен эмессиң. Ал киши өтө авторитеттүү, күчтүү, билесиң өзүң. Аны билип туруп сен ошо кылганың, эфириңде айтып чыгып атасың. Мен мисалы Садыр акенин кандайдан болсо дагы анчалык сенсирегенге өтпөйм да. Себеби политик катары уважать этпеши мүмкүн, бирок адам катары, агабыз катары, аба катары уважать этиши мүмкүн. Себеби жашы чоң. Бизде деген кыргыздарда бар да, баягы эмне деп коет? Сый, урмат, чоңдорду сыйлап, мындай айтканда, сый, урмат деген нерсе болуш керек. Биздин каныбызда бар. Эми 1 жаш 6 ай, 2 ай чоң болсо деле сый, урматы болуш керек. Бекзат, ошон үчүн сен кылганың туура эмес. Сени билем, канча кимден канча акча алып, канча акча иштеп атканын баардыгы эле билет. Ошо Садыр аканын тролл экенин баардыгы билет. Ошо Бакай. Эми булар ошо акчаны алганын, ошо акчаны сиңирте ала бала экенсиңер, мен түшүнбөйм да. Араб акчаны кантип сиңиртесиңер, мен түшүнбөйм. Анан кийин бул талапкерлерге асыласың. Эмне үчүн мен башка талапкерлерге сүйлөбөйм, билесизби Бекзат? Мен башка талапкерден сүйлөбөгөн себебим башка талапкерлер абройлуураак чем Садыр акеге. Садыр аканын Садыр ака алардын жанында, мындай айтканда, өтө эле ылдыйдагы адам да. Ошон үчүн мен башка талапкерлерди жамандабайм. Мен ар бир талапкерге ийгилик каалайм. Ошол эле Калмаматов, Бакытбекке, ошол эле Ташев, Инамидин Ташевга, ошол эле Сооронкулов эжебизге, ошол эле ошо канча Сегизбаевга мисалы, саясий деп, мисалы саясий маанайда камалды десеңер, ошо саясий маанайда ошо Сегизбаевтан да ошого иш козголуш керек. Айда Сайланова иш козголуш керек. Атамбаевга иш козголуш керек. Ошол эле судьяларга иш козголуш керек болчу. Ошон үчүн туугандар, пока силер эртерээк айтып атасыңар саясий маанайда. Саясий маанайда бул Садыр ака отурган эмес, Садыр ака өз кылмышына жеке мойну менен ошон үчүн отурган туугандар. Бизге
баягындай типа одолжение кылып туруп, орусча айтканда, типа биз үчүн отур. Биз үчүн да отурган эмес туугандар. Садыр ака өз преступлениясын кылып өзү отурду. Өз кылмышын жасап отуруп, эми жообун тартыш керек. Ал аз келгенсип 7 жылы калган, 7 жылын барып отурсун. Эми бул 7 жылына дагы мына бийликти басып алды деген статья менен өмүр бою эркинен ажыратылып кетиши мүмкүн туугандар. Ошон үчүн мындай оюнчук ойнобогула. Анан бизде билесиңер баягы кылмышкерди защита кылып, мындай защита кылып бекитип, соучастник деп коет. Ошо статья менен силер дагы илешип калбагыла, Садыр абабыздын тарапташтары. Ошону билиңиздер, бизде закондо, ар бир закондо жазылган. Если соучастник преступления скрывает преступника или его, мисалы, Гитлер малында, Гитлер дейм да. Мисалы азыр, мисалы Россияда баягы немистердин флагы бар го, баягы Гитлердин ошо флаг менен чыкса сразу камайт. Себеби агитация кылганга болбойт ол нерсеничи. Ошондой эле нерсе преступление кылып атасыңар да, силер мындай айтканда кылмышкерди жандап чыгып, ошо кылмышкерди зордуктап апарып эле жандап отургуза алды деп атасыңар да. Мындай айтканда силер соучастниксиңер. Ошо адамды скрывать этип, жаман жактарын жашырып, болгондой айтпай, адилеттик болбой. Ошон үчүн убагы келет, ошо сиздер тарапташтары сиздерге айтып кетейин. Ар бириңердин жоопкерчилигиңер болот, Кудай кааласачы. Жоопкерчиликти тартасыңар, Кудай кааласа. Ар бир адамдын списоктери бар бизде. Ошо жемкорлордун, ошо арамкорлордун, пактагорлордун ар биринин списоги бар. Биз дагы баягы Магнитский деген кече Райым акабыз кошподу беле? Ошондой бир нерсени ойлоп, мына Европага кат жазып, ошондой санкция киргизе турган болсок, Кыргызстандын бир ошо 3-400 семьясы чыкпай калат тиш жака. Ошо Швейцария, башка Европа жакта жүргөн банктагы счеттору, мисалы, счеттору замораживать этет. Ошон үчүн ойлоңуздар туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер туугандар. Сурооңуздар болсо туура айтасың Асан Абдулов. Эми Садыр аканы бүгүнчө эле баягы интернетте фейктер, Кудай кааласа, Темирбек Оморкулов. Ошон үчүн туугандар, бөлүшөбүз туугандар. Эфирге чыгам дегендер болсо айткыңыздар, эфирге кошом. Өз пикириңерди айтып кетесиңер. Мына кошуп көрөйүнчү. Абдуллаев агабызды. Эмнеге болбой атат дейм да? Кошулбой атат да, эмнегедечи кошоюн десем. Ошол туугандар, жаңы жылда, жаңы маанайда агитацияны ушу 9-уна чейин кылалы туугандар. Агитацияны ушу Адахан Кимсанбаевди агитация кылып, ушу урук туугандарга айталы. Эртең акча салганда, ушу менин тага журттарым, Кудай кааласа, ушу советтиктер болот. Мен ошо советтиктерге агитацияны кылдым жакшы. Бардыгы Адахан Кимсанбаевди колдоп кетишти. Анан өзүм Ош шаарынан болом туугандар. Ва алейкум ассалам, Эмил ака. Кете элексизби? Же Москвадасызбы? Же кеттиңизби уже? Эмил ака, учуп кеттиңизби же ошол жердесизби ака? Туугандар, ошон үчүн мен ойлойм туугандар, кайдыгер карабасак, Кыргызстандын келечеги биздин жаштардын колунда. Келечегинде ошо 5-6 октябрда болгон нерсе парламентский жыйынтыгын жокко чыгарып болгон да. Ошол жерде люстрация деп айтылган. Ол люстрациясын Л тамгасы да жок болду. Мындай айтканда реставрация болуп калды. Эскилерди эле алып келип кайта реставрация этип башкача маанайда кылып чыгарып койдук да туугандар. Ошо биздин проблема, Кыргызстандагы проблема, ошону жеңсек, ошо проблеманы болду. Кыргызстан өнүгүп кетет, ушу жемкорлорду, арамкорлорду жок кылсак, камап, ордуна коюп, конфисковать этип, анан Кыргызстан өнүгүп кетет. Саламатта калыңыздар туугандар, дагы эфирге чыгам. Мен силер менен Бекиев Эмил.